Ассаламу алейкум. Амансыздарбы Ала Тоо спорт каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан кыргыз спортчуларынын Олимпиада оюндарына катыша турчу балбандарыбыздын башка атаандаштары жана биздин балбандардын утуу мүмкүнчүлүгү кандай? Мына ошолор тууралуу кенен кесири баяндап беребиз. Буга чейин грек-рим күрөшүнөн Акжол Махмудов жана Жоломон Шаршембековдор тууралуу айтып өткөн болсок, бул жолу эркин күрөштөрүнөн Эрназар Ахматалиев тууралуу болмокчу. Алдыда бул тууралуу кененирээк биз менен болуп туруңуздар. Сюрприз! Эки эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. 2024-жылдын 26-июлунан тарта 11-августуна чейин 33-жайкы Олимпиада оюндары Франциянын борбору Париж шаарында болуп өтөт. Ага карата кыргыз күрөшүнүн тарыхында биринчи жолу балбандарыбыз эң көп, тагыраагы 10 жолдомо утуп, тарыхты жаңылоо үчүн ол жолу кайтып келген күчтүү курам даярданып турган маалы. Дагы бир биздин ишеним көрсөтүп чемпион болуп, жок эле дегенде байгелүү орунду ээлеп кайта турчу балбаныбыз Эрназар Ахматалиев тууралуу кыскача. 1998-жылы Нарын облусунда жарык дүйнөгө келип, жаш кезинде идирегин байкаган жакын агасы спортко алып келип, акырындан ийгилик жарата баштаган. Спорттук жолунда жетишкен ийгиликтерине токтоло турчу болсок, өспүрүмдөр жана жаштар арасында Азиянын призеру, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону, чоңдор арасында дүйнөнүн бир рет коло, бир рет күмүш байге ээси, ислам тилектештик оюндарынын чемпиону жана дүйнө кубогунун коло байге ээси. Токио Олимпиада оюндарынын катышуучусу. Мына ушундайча мыкты жетишкендиктери бар Эрназар Ахматалиев бул жолу Олимпиада оюндарында башка таңдаштар тууралуу бир баштан тааныштырып өтөлү. Ислам Дудаев теги орусиялык Албания өлкөсүнүн атынан күрөшүп жүргөн бул балбан күчтүү атаандаштардын катарына киргизсек болчудай. Жетишкендиктери катары Европанын бир жолку чемпиону, бир нече жолу байгелүү орундардын ээси. Эрназар экөөсү кескелип көрбөгөнү менен биздин балбанга татыктуу каршылаштардын бири. Рахман Муса Амузат Халили. Иран ислам өлкөсүнүн өкүлү, ЮЭФ рейтингинде 2-орунда турган бул балбан кезинде Бишкекте өткөн Азия чемпионатында алтын медалды утуп, кыргызстандык спорт сүйүүчүлөрдүн эсинде кала калган. Жетишкендиктери Азиянын 3 жолку чемпиону, Азия оюндарынын күмүш байге ээси, дүйнө кубогунун күмүш, коло байге ээси. Эң башкы жетишкендиги 2022-жылы дүйнө чемпиону. Болгону 21 жаштагы бул жаш балбан өтө олуттуу экени арттагы жетишкендиктеринен байкай алсак болот. Былтыр Бишкекте өткөн рейтингдик мелдештин финалында Алибек Осмонов тутуп, алтын тагынып кеткен монголиялык Демир Тулга Очир Олимпиадалык оюндарга акыркылардан болуп жолдомону колго киритти. Эрназар менен бул жылы Яшардоо мелдешинин финалына кескелип, анда Эрназар 12 эсебинде таза жеңишти камсыздаган жайы бар. Кантсе да Чыңгызхандын урпагы делинген балбанды Манас атабыздын урпактары жеңишти алдырбай, намыска жарап, кайра кез келчү болсо, жеңиш ташы биздин пайдабызга кулатат деген ишеничтебиз. Гаджи Алиев 33 жаштагы азербайжандык өтө тажрыйбалуу балуу балбан. Ал өз кезинде Европанын 4 жолку чемпиону, ислам тилектештик оюндарынын 2 жолку чемпиону, Европа оюндарынын 1 жолку чемпиону, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону жана Риодо өткөн Олимпиада оюндарынын коло байге ээси, Токиодо өткөн Олимпиада оюндарынын күмүш байге ээси. Эми Олимпиада оюндарынын алтын байгесине жакындап келе жаткан бул балбан Эрназар Ахматалиев менен 2020-жылы Белградда өткөн дүйнө кубогунда кескелип, 6-4 эсебинде биздин балбанды утуп алган. Эрназардын коркунуч туудурчу башка атаандаштарынын бири мына ушул балбан. Исмаил Мусыкаев теги орусиялык Венгриянын атынан күрөшкө чыккан бул балбан былтыр Белградда өткөн дүйнө чемпионатын утуп, эң биринчилерден болуп жолдомон алган. Деген менен ушул эле 2023-жылы дүйнө чемпионатына 2 ай алдын Будапештте өткөн рейтингдик мелдеште кыргызстандык Исламжан Хаджимуратов менен кескелип, 9-8 эсебинде жеңишти биздин балбанга тартырып жиберген. Учурда дүйнө күрөш уюмунун рейтингинде 1-орунда турган армениялык Вазген Теванян Европанын 2 жолку чемпиону, дүйнө кубогунун 1 жолку чемпиону жана дүйнө чемпионатынын коло байге ээси.
Эрназар Ахматалиев менен 2021 жылы 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатынын финалында кескелип, биздин балбандын жеңиши менен аяктап, алтынды утуп алган. Дагы бир Азияда күчтүү мектеп аталган Япониядан бул Олимп оюндарына Катара Киока барат. Ал Бишкекте өткөн лицензиялык мелдеште Эрназар экөөсү тең ата болуп, жолдомону алышкан эле. Бул балбандын да күчтүүлөрдүн арасында баса өлгүлө өтпөсөк болбойт. Ал лицензиялык мелдешке келүү үчүн мурунку дүйнө жана Олимпиада чемпиону япониялык белгилүү балбан Такуто Атагурону жеңип, бул Олимп оюндарына Япониянын атынан даярданып турган маалы. Тизмектин аягында эң күчтүү жана эң коркунучтуу денинген америкалык Резервор Зейн. Былтыр Белградта өткөн дүйнө чемпионатында 70 кг салмакта Эрназар Ахматалиев ирандык Яздани Чераттиге тилекке каршы утулуп калган. Ирандык балбан финалга чейин барып, финалдык беттеште мына ушул Зейн Резервортко утулуп калган. Техникалык жана физикалык жактан аябай күчтүү бул балбан Эрназарга эң кооптуу атаандаш катары белгилесек болот. Жалпысынан Эрназардын башкы каршылаштарын азан оолак токтолуп өттүк. Сиз кайсы каршылаштарын таанып, күчтүү деп ойлойсуз, токтолуп өтсөңүз болот. Албетте, биз тажрыйбаны да, техниканы да, физикалык жактан да мыкты деңгээлде өсүп келе жаткан биздин балбаныбызга ишеним артуу менен Олимпиада оюндарынан олжолуу кайтышын күтүп кала беребиз. Кийинки чыгарылышта кайсы балбан тууралуу чыгарылыш болуусун кааласаңыз, комментарийге калтырып кетиңиз.